Ата энем менин үйгө кеч келе баштаганымды байкап, мунун себебин сурашты. Мен ата энеме Энни тууралуу, Энниге болгон сезимдеримди, жолугушууларыбызды, сүйлөшүүлөрүбүздү жана жакында болгон кырсык боюнча дагы айтып берүүмө туура келди. Атам менен апам муну угаары менен эмне деп айтарларын билбей ойлонуп туруп калышты. Албетте, биринчи алар мени көп ойлонбоо, баары жакшы болот деп соротконго аракет кылышты. Анан Энни көзүн ачып, өзүнө келгенден кийин аны жөнөкөй палатага которушту. Дарыгерлер Энниге коркунучтуу диагноз коюшуптур. Көрсө, Эннинин белинен ылдый жакшы иштебей калыптыр. Эгер чет өлкөгө барып кымбат операциялардан өтүп, улам дарыланып турбаса, баспай калышы мүмкүн экен. Дарыгер дарыланууга кетчү каражаттарды айтаар менен Эннинин апасы ыйлап жиберди. Алар мындай суммадагы акчаны таба алышпайт болчу. Анан дагы Эннинин айыгып кетүү мүмкүндүгү абдан аз болчу. Бирок кичине болсо да мүмкүнчүлүк бар экен. Мен бул жаңылыкты угуп алып нес боло түштүм. Өзүңөр ойлосоңор, бай үй бүлөдөн болгонум менен мен азыр жаш окуучумун. Иштеген ишим же болбосо акча алып келчү булагым да жок. Бирок мен бул кыйын күндөрдө бизге ким жардам бере алат экенин билем. Алар менин ата энем. Ошол эле күнү кечинде мен ата энеме Эннинин майып болуп калуу коркунучун айттым жана алардын жардамына муктаж экендигин айттым. Анан алар кичине ойлонуп турушту дагы, жардам бермек турсун биздин мамилеге каршы чыгып, мага Эннинин унутуп, мурдагы жашоомо келишим керек экендигин айтышты. Иши кылып, мени майып кыз менен сүйлөштүрбөй, биздин мамилебизди үзүп салууну каалашты. Мен уккан кулагыма ишене албай жаттым. Алардын мага айткандары акылга сыйбас нерсе болчу. Биз Энни экөөбүз чогуу убакыт өткөргөндө абдан бактылуу болчубуз. Биздин жашоого көз карашыбыз, кызыкчылыктарыбыз бирдей болчу. Биз окуганды, улам жаңы нерсе үйрөнгөндү жакшы көрчүбүз. Бизде ар дайым сүйлөшүүгө бир себептерибиз бар болчу. Кыска убакыт аралыгында Энни менин жашоомдун маанисине айланды. Мына ушул себептердин негизинде мен алардын айткандарына көнбөй, ачкачылык жарыяладым. Бир жумадан ашык мен эч нерсе жеген жокмун. Кайратып деле уктаган жокмун. Жада калса суудан дагы баш тарттым. Мен акыркы күндөрү аябай жүдөп кеттим. Аябай арыктадым. Менин мындан башка аргам жок болчу. Энниге жардам бере турчу киши мен эле болчумун. Мен башым айланып, ичим ооруп, өзүмөн кете баштадым. Ата энем мага аябай жинденишти, бирок мен артка чегинген жокмун. Акыркы убакта алым кетип баштады. Аягында мен эсимди жоготуп кулап калдым. Көзүмдү ачсам, ооруканада экенмин. Жанымда ата энем жана дарыгерлер бар экен. Мен ойгонгонумду көрүп алып, апам ыйлап жиберди. Атам болсо Эннинин дарылануу курсун төлөп берем деди. Бирок бир шарт менен. Мен Эннини жашоомдон такыр чийип салып, анан аны эч качан эч жерден көрбөй, сүйлөшпөй, жазышпай, кабар алышпай жүрүшүм керек болчу. Мен Энниге мындан башка жол менен жардам бере албасымды билдим. Мен Эннини ушунчалык сүйчүмүн. Анан өзүмдүн кызыкчылыгым, сезимим үчүн Эннини майып кылып койбошум керек экендигин түшүндүм. Ошол күнү мен Энниге бир кучак гүл алып бардым. Ата энемдер менен урушуп кеткенимди жана алар менен түзгөн макулдашуу тууралуу айтпай эле коеюн дедим. Мен ага экөөбүз сүйлөшпөй эле коюшубуз керектигин айттым. Ал мага сүйлөйүн дегенде мен сөзүн бөлүп, мага андай майып кыз керек жок экенин, мага жакшы жашоо керегин айттым. Энни мени угаары менен ыйлап жиберди. Мен болсо эмне кыларымды билбей, уялып палатадан чыгып кеттим. Менин атам Эннинин дарылануусунун биринчи документтерине кол койду. Бир нече күндөн кийин Энни чет мамлекетке дарыланууга учуп кетти. Ал жактан ал дарылай турчу докторлорго барып, жана дарылануунун биринчи курсун өтүп келмек. Мен анын номерлерин өчүрмөк турсун телефонумду алмаштырып, электрондук адрестеримди, социалдык тармактардагы почталарымды дагы алмаштырышым керек болду. Энни дагы баарын өзгөрттү. Ошентип биз бири-бирибизге болгон бүт эшиктерди жаптык. Мен жарым жылдан ашык ал жөнүндө кабар алган жокмун. Энни тууралуу бир гана менин ата энем билчү. Себеби алар дарылануунун акчаларын төлөп турушчу. Анан аларга ар дайым эсеп баракчалары келип турчу. Мен үчүн бул жакшы жаңылыктай сезилди. Анткени Энни жакшы жүрөт, дарыланып жатат дегендин белгиси ошол эсеп баракчалары. Бирок ошол эле учурда мага абдан оор болду.
окууга болгон, жашоого болгон кызык жок болуп, эч ким менен сүйлөшкүм келбей калды. Жүрөгүм эч ким жардам бере алгыс бир оордук менен толуп калды. Тамак ичпей жүрдүм, анткени эч ким келчү эмес. Эгер өзүмдү кыйнап ичсем, кайра оозума келет. Мага ого бетер кыйын боло баштады. Ата-энем мени психологко жазып коюшту. Ал жакка барып жүрдүм, бирок анын мага эч кандай жардамы болгон жок. Мен эч нерсеге көңүлүм келбей жаткан. Ата-энем кичине болсо да алаксыталы деп ар кандай курстарга жазышты, бирок пайда болгон жок. Акыркы айларда мен 20дан ашуун ар кандай окутуу курстарына барып көрдүм. Сууда сүзүү, баскетбол, футбол, таэквондо, лыжа тебүү, шахмат. Бул тизмени айтып отурсам таң атчудай. Мени ата-энем такыр эле түшүнүүгө аракет кылбай коюшту. Эми мен үчүн жөн эле убактылуу көңүл ачыш үчүн эмес, жашоомдун маңызы болчу. Анан каяктагы шахмат, лыжалар анын ордун толуктай алмак эмес. Менин абалым начарлай баштады. Докторлор ата-энеме менин дартым эмне экенин таап чечиш керектигин, канча эрте болсо ошончо жакшы болоорун, болбосо кеч болуп калат экендигин айтышты. Мына ошондо гана ата-энем мени түшүнүүгө аракет кылды. Мен Энниге болгон тунук сүйүүмдү, аны канчалык жакшы көрөт экендигимди түшүнүштү. Көрсө ал убакта Энни чет мамлекеттен учуп келип жакшы болуп баратыптыр. Акырыңдан отургучтан балдакка өтүп аракет кыла баштаптыр. Бирок мен бул жөнүндө эч нерсе билчү эмесмин. Билем деп да аракет кылган жокмун. Анткени ата-энем менин сүйлөшүүмдү буссам, атам дарылоо курсун төлөбөй коет деп коркчумун. Ошондуктан Эннини биздин үйдө көрүү укмуштуудай болду. Мен бир убакта көргөн көзүмө ишенбей жиндүү болуп баратыптырмын деп ойлоп кеттим. Мен Эннини эч качан көрбөй калат экенмин деп ойлогом. Анан мен Энни мени баягы палатада айткан сөздөрүм үчүн жаман көрөт деп жүргөм. Бирок ата-энем Энниге биздин макулдашуубуз боюнча анын дарылануусун алар төлөп бергендерин, ал эми бул нерсеге биздин мамилебиздин бузулушу керек экендигин менден талап кылгандарын айтып беришиптир. Ата-энем бизден сезимдерибиз менен ойногондору үчүн көпкө кечирим сурашты. Анан дагы биз аларды кечиришибиз үчүн Эннинин дарылануусун аягына чейин төлөп, анан биздин макулдашуубузду бузушту. Андан кийин биз Энни экөөбүз убактыбызды көп чогуу өткөрдүк. Окууга чогуу даярдандык, китеп окудук, анан ар кандай көргөзмөлөргө, концерттерге чогуу бардык. Мен анын балдагына, аксап басканына такыр көңүл бурган жокмун. Мени анын жылуу жылмайганы сүйүнтүп турчу. Мен Эннинин жанында жүргөнүм үчүн эле бактылуу болчумун. Анан дагы Эннинин ата-энеси биздин үйдүн кадырлуу конокторуна айланышты. Апам ар жумада Эннинин апасына чалып, үйгө конокко чакырчу. Ал эми атам Эннинин атасы менен биргеликте бир канча жолу балык барып келди. Биз Энни экөөбүз аябай бактылуу болдук. Каражат маселеси, коомдогу биздин статустарыбыз, алардын жакшы достордон болуп калууларына тоскоол болгон жок. Азыр Энни кайра дарыланууга чет өлкөгө кетти. Атам болсо сөзүнө туруп, курстун акчасын төлөп берди. Мен чын жүрөктөн ишенем. Энни жакшы болуп келет. Биз бактылуу болобуз. Мен окуямды укканыңар үчүн рахмат. Чынын айтсам, мага азыр оор болуп турат. Комментарий жазып мени колдоп койсоңор сүйүнөм. Алдын ала рахмат. Баш бармакты өйдө басканды унутпаңыз. Биздин каналга жазылыңыз.